Барс жалгыз өзүнүн бешенесине жазылган негизги энчисинен ажыраган бойдон кала берди. Жаабарс аскалардын комулуна жашынгандай, Арсен Саманчин да четке сүрүлө берди. Дал ушул убакта ал Айдана Самарова менен таанышат. Айдана керемет үндүү опера ырчысы. Аны менен не бир бактылуу учурларды өткөрдү. Экөөнөн башка жан билбеген Хайдельбергдеги сүйүү тарыхын жүрөгүнүн соңку кагышына дейре эсинен кетпей турушун каалады. Өлтүр өлтүрбө баяны. Романдын сюжетине ушундай аталышта айтылып жүргөн аңгеме притчада киргизилген. Бул өч алуунун өлтүрүү философиясы. Арсен Саманчинди сүйгөнү Айдананы тартып кеткен Эрташ Курчалга, ал эми Жаабарста түгөйүн ээрчитип кеткен чунак кулак жаш Барска карата пайда болот. Арсен Саманчин өлгөн кезде аны менен тагдыры да, таржымалы да окшош жазуучу аябай симпатия менен сүрөттөп келген Жаабарс кыргыздардын баатырдык эпикалык дастандарындагы сүйүктүү каармандарына окшоп кайып болуп кетти. Аны түбөлүк колуктуу алып кетти. Чыңгыз Айтматов «Тоолор кулагында» романы.